М5 F90 35 жыл. Ассаламу алейкум туғандар. Азық түштіктере тегін шағын салам айтабыз. Бүгін ұшы машинаны көргені келген болчубуз. Эртең 9-да келдик. Дилерден эрте биринчи келип, ұшы машинаны обзор кылып, кардарыбызга жибердик. Өзүбүздүн кыргыз байкелер алып отурат. Бул өтө необычный машина. 350 штук чыккан мындайдан. Ошонун бири биздин кыргыздын байкелери алып жатат. Буюрса азыр Инчон шаарына жолго чыктык. Жолго чыгып Инчонго баргандан кийин сразу жүктөп беребиз. Бүгүн 18 июнь 2025 жыл. Бизде азыр күн аябай эсип жаткан маал, жана ошондой эле ушул Хюгесо деп аталат. Ошол жерге келип токтодук. Бул жерден дарытканасы бар, жана ошондой эле тамак жеп алсаңыздар да болот. Ошондой атайын жерге келип токтоп видео тартып айтып берейин дедим. Бул машина жөнүндө Frozen Dark Grey деп аталат. Аталышы өтө необычный түстөгү. Бул заводской краска тугандар, жана ошондой эле үстүнөн дагы бир сыйра бронепленка чапталган. До рестайлинговый фарасы, лазерный фара. Жерде өтө необычный, красивый дискалар менен карбона керамика тормозной системасы. Жерде карбоновая крыша. 2019 жыл 9-ай. 35 жыл деген немис жазуусу. Машина жаңы тугандар, таптаза ойдон, пленкалары серилган эмес. Кожанын акыбалдагы өтө жакшы. М5 деген жазуулар менен. Салондун ичинде необычный нерселер бар. Бул ошол М5 Edition 35 жыл, 350-нин бири ушул машина. Бул болсо углеволокно, золотистый оттенок менен. Документтерин толугу менен алдык. Буюрса бул ичинде прострочканын баардыгын көрүп кетсеңиздер болот. Золотистый болот. Аркадагы толугу менен ушундай алькантара потолок. Необычный нерселер бар бул жерде. Бул жерде подвескасы кичине жесткирээк болот, жана ошондой эле рулевой управлениясы жесткирээк болот. Жана ошондой эле М выхлопной системасы кичине катуураак болот. Обычный М5 Competition'га караганда катуураак болот. Холостойдо турганда азыр мынакей. Ала кетсеңиздер болот. Жана ошондой эле машина 625 аттын күчү бар бул жерде. Ошого карабастан баардык функциялары бар. Присоскаларынан бери машина өтө бир жакшы акыбалда. 20 миң гана пробег жүргөн. Буюрса кардарыбызга алдык, барып жүктөп беребиз тугандар. Ушундай машиналарды алам десеңиздер, бизге кайрылсаңыздар болот. Өзүңүз келип технический осмотр кылып, толугу менен фото видео отчет кылып, жана ошондой эле аткыч канчага турат деген эсептеп бергенге аракет кылабыз. Жана ошондой эле биздин WhatsApp группабыз бар. WhatsApp группага келсеңиздер, ал жерден өзүңүздөргө машина алсаңыздар болот. Жана ошондой эле алып сатканга дагы үстүндө пайдасы бар машиналар дагы бар тугандар. WhatsApp группага кошулуңуздар. Ал жердеги админдерге жазсаңыздар, баардыгын айтып берет. Жана ошондой эле бизде Бишкек шаарында, Ош шаарында кеңселерибиз бар. Ал жерге келсеңиздер дагы толук маалымат ала аласыздар тугандар. Биз болсо сапарыбызды уланталы. М5-ди айдап трассадан эми жүрүшү катуу. Жолдон эч кимге бербейт булчу. Экодон айдасаң дагы, спорт режимдерин баардыгын күйгүзүп айдасаң дагы жолдон эч кимге берген жок. Протекторлордун акыбалы дагы өтө жакшы, мынакей көрүп кетсеңиздер болот. Машина мощный зверь экен. Ошо менен бул экинчи М5-ди алып жатабыз. 2-3 күн мурун дагы бир М5 алганбыз. Ал жөнүндө да видеобуз чыккан. 2-3 күн узабай эле мынакей дагы бир М5 алып отурабыз. Сіздердің болған Нұркеди жамаат туғандар. Ассаламу алейкум.